Бүгүн Алыбы гезити жарыкка чыккан жок. Фабула гезити журналист Алмаз Темирбек уулунун Келдибековдун спикерлик доорундагы журнализмдер аттуу макаласын окурмандарга тартуулады. Макаланын автору мамлекеттин казынасына жалпы жолунан 40 миллион сомдук зыян келтирген деп айыпталып жаткан Ахматбек Келдибековду өгүнүк эситтердин бири мактап, айга күнгө теңегенин, караны ак кылган жазгыч Келдибековдун убагында парламентаризм аябай өнүгүп, кадыр баркы артты дегенин, буга Келдибековдун өзү жана анын жасмакерлери эле ишенбесе, жалпы журт деги эле ишенбей турганын белгилеп, Келдибековдун кирим чөйрө менен жакындыгын, сапырылган миллиондогон сомдун кайда жумшалганын, Москвадагы өкүлчүлүктү кандай максат менен ачканын кайрадан элдин эсине салуу менен жалган маалымат менен калктын башын айланткан жасмакерлерди Кудай алдында ыйманды садага чапмайды токтотууга чакырды. 7 апрель окуясы тууралуу китеп жазган журналист Мирлан Алымбаев ошол окуяга быйыл 5 жыл толоорун, ушул 5 жыл ичинде жабыркагандар түшкөн мекен шейиттер менен айкүлалатуу коомдук уюмдары биригип иш кыла албай, ичара чатакташып, уюмдун айрым өкүлдөрү бири-бири менен мушташып, ал тургай бычакташканга чейин барган күндөрү болгонун айтып келип, ошол жабыркагандарга президент тарабынан берилген Жал Кичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жашап жаткан Бакыт Турдубаев, Самат Ержанов, Фарида Оморова, Курманбүбү Ашировалардын ойлоруна орун берди. 7 апрелде жарадар болгон Бакыт менен Самат 5 жылдан бери көрүнбөгөн доктуру калбаганын, ага болбой эле айыкпай келатышканын, мисалы Саматтын операциясы АКШда гана жасаларын, ага $120,000 кетерин, президент Атамбаевден башка кайрылары калбай калганын айтып зар какшаса, жесир калган Фарида менен Курманбүбү балдарды багуу кыйындап баратканын, булар да президенттин жардамына муктаж экендиктерин айтып чыгышты. Кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиев Салянованын кесиптердин бирине мен президент тарабынан колдоо көрбөй калдым дегени өзгөчө генералдык прокурордун айтты сөз эместигин. Эгер ал принципиалдуу болгондо элибизге кыйла үлгү болмогун, күнөөнү өзүбүзгө жугушпай, башкаларга оодура салуу дартынан дагы эле арыла элегибизди белгилеп, чынында Салянованын кызматтан кеткен абдан өкүнүчтүү болгонун, ага ийгилик өмүр тилеп, жактыргандар көп болгонун, эл коррупция менен күрөштүн башында президент Атамбаев, генпрокурор Салянова турат деген пикирде жүргөнүн. Жакиев өзү дагы бир макаласында Кокус Салянованы күрөштөн чыгарып салышса, анан Атамбаевка чабуул коюш оңой болуп калат деп жазганын. Чынында эле ошондой чабуул башталганын, Атамбаев кетсин деген сөздөр чыкканын кеп кылды. Эл жазуучусу Бексултан Жакиев ошондой эле Салянова иштен кетпесе болмогун. Кеткен соң аны саясатташтырып, көбүртүп жабыртып, ызы-чуу салуунун да зарылдыгы жоктугун. Ошон үчүн мансап үчүн оппозициянын ырын ээрчип кетип, Аида Жеңишбекованын адамдык кадыры, граждандык аброю төмөн түшүп кетпесе экен деген ниетин билдирди. Бүгүн СССРдин жана Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргыз комусун дүйнө жүзүнө даңазалап келген залкар талант, асыл эне, Кыргыздын мыкты кыздарынын бири Самарбүбү Токтоакынова 70 жашка толду. Кыргыз туусу кести буга карата Сайрат күнү Самара деген ат менен кыргыз акындарынын ага арнаган ырларын басты. Азаттыктын атынан улуу комузчуну юбилей менен биз дагы куттуктап, узак өмүр бекем ден соолук кааламакчыбыз. Кесит кабарчысы Жайыл Русланов эр азаматтардан эптүү айымдар деген баш теманын алдында ар кайсы кесипти иштеп, эркектерден кем калбай ийгилик жаратып келаткан троллейбус айдоочу Кымбат Базаркулова, кесиби юрист болсо дагы азыр такси айдап жүргөн Назгүл Бөкөнбаева, милициянын полковниги Роза Каримова, көчө шыпыргыч Жылдыз Розалиеванын эмгектерин өз оозторунан угуп жазып алып жарыя кылды. Жалал Абад шаарына караштуу Спутникчи шаарчасындагы аймактык башкаруунун башчысы Гүлмира Кудайбердиеванын ишмердиги тууралуу журналист Турусбек Солтубаевдин активдүүлүгү суктанткан Спутник башкаруусу деген макаласы бар. Кесит кабарчысы Мээрим Мелисбек кызы Улуттук университеттин башкаруу жана бизнес институтунун директору, Кыргыз Илимдер академиясынын алдындагы докторлук диссертацияларды коргоо кеңешинин мүчөсү, илимдин доктору Айсалкын Асанова менен эки беттен турган кеңири маегин туулады. Эмгек ардыгери Сыргак Сооронкуловдун Султан Ибраимов жөнүндөгү айкөл адам эле деген баяны да Кыргыз туусу кеситинин бүгүнкү санында ушу менен кесит баянынын соңуна чыкты.